Кыргызстандагы биринчи айтсыха борбору бүгүн расмий эшигин ачты. Анын ачылуу аземине мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышты. Президент санариптешүү аламында өлкө ичинде мындай борборлордун ачылышы учурдун талабы деп белгиледи. Ошондой эле бул чөйрө улам өзүнүн актуалдуулугун арттырып, замандын агымына жараша өнүгүп жатканын белгиледи. Жаңы технологияларды колдонуу жана анын негизинде күчтүү экономиканы түзүү аркылуу өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашууга болот. Буга дүйнөдө бир топ мисалдар бар. Мурда деңиз же кен байлыгы өнүккөн өлкөлөр үчүн өнүгүүгө жол ачса, азыр IT технологиялары өнүгүүнүн даңгыр жолуна айланды. Өлкөбүздө дүйнө агымы менен бир агууга, жаңы ачылыштардан артта калбоого ар тараптан тынбай аракеттер көрүлүп келүүдө. Мамлекет жаңыча көз караштагы демилгелерди колдоп келатканы дагы маалым. Биз жеке ишкерлердин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымдарын жогору баалайбыз. Мамлекет бул багытта эле эмес, мындан ары бардык ишкерлерди колдоого алып, жардамын көрсөтөт деп баса белгиледи президент. Анткени өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан жеке ишкерлер жогору бааланат. Мындай демилге мамлекет менен бизнестин ортосундагы жетишилген өнөктөштүктүн айкын мисалы болуп калат. Ошентип ишкерлер тарабынан ачылган кандай гана завод, фабрика, ишканалар болбосун, баары мамлекеттин колдоосуна алынат. Биз мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ошондуктан мындан ары капиталдарыңыздарды өз өлкөбүзгө жумшаңыздар. Салыктарды өз мамлекетибизге төлөңүздөр, мамлекет колдоп, кубаттап гана турабыз. Расмий ачылышы өткөн айтсыха борбору 2023 жылы 300 адамга ылайыкталган чакан кеңсе менен өз жумушун баштаса, бүгүнкү күндө ири санариптик жаратмандардын ордосуна айланды. 2 кабаттан турган бул борбордун аянты 14 000 чарчы метрди ээлеп, ичинде 115 кеңсе бар. 350 open space жумушчу орун түзүлгөн. Андан тышкары 18 конференциялык, анын ичинде 450 адамга ылайыкталган жыйындар залы бар. Кыргызстанда биринчи жолу ачылган технопарк борбору мына ушул жерде заманбап стилде экенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде миңдеген санарип чөйрөсүндө өзүнүн чыгармачылыгын өстүргөн бир топ адистердин башын бириктирген жай. Өзүңүздөргө байкалып тургандай эле борбор жарык, заманбап жана open space стилинде. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай эле адистер эгерде тынч жайды кааласа, мына ушундай өзүнчө бөлмөгө кирип иштөөгө мүмкүнчүлүк да жаралган. Ар бир нерсесин ойлогон дизайн болгон бул жердечи. Анан биз колдонгон материалдар бардыгы иштегенге ыңгайлуу да, мындай эч нерсе такылдабайт. Полго коюлган материалдарыбыз үнү чыкпайт. Анан көптөгөн бизде мисалы үчүн кездемелер колдонот, акустикалык нерселер колдонот. Шыл адамдар келип иштегенде эч нерсе тоскоол кылбайт да буларгачы. Анан баягы телефондук будкаларды алып келгенбиз атайын. Ичинде кондиционери бар. Биз ресепшн күнүнө 2-3 жолу обход кылып, кухняларды карайбыз, порядокты карайбыз, тазалыкты карайбыз. Бир жак булганып калса клиник чакырабыз, бир жак охрана, клиник, ресепшн 24/7 иштейт. Өлкөнүн санарип чөйрөсүндө ар кандай долбоорлорду ишке ашырган жеке компаниялар жүздөп саналат. Алардын катарын Твой заряд долбоору толуктайт. Көпчүлүккө маалым болгондой, бул сары кутуча учурда борбор калаада эле эмес, өлкөнүн ар кайсы шаарларында соода борборлордон тарта тамактануучу жайларга чейин орнотулган. Аталган Powerbank ижаралоочу сервисинин жардамында уюлдук телефондордун кубатын кайра толтурууга мүмкүндүк түзүлүп, жарандарга ыңгай жаратып келүүдө. 11 Кыргызстандын эң чоң шаарларынын ичинде ушундай сары станциялар бар. Азыр билесем 21-кылым бардыгыбыз телефон менен иштейбиз. Телефон, мындайча айтканда жашообуз бардыгы телефондо. Анан телефондун бир минусу бар. Батарейкасы өчүп калат. Ошондуктан биздин проектибиз, биздин долбоорубуз атайын мобилдик тиркеме бар. Ошо менен биздин колдонуучулар келип туруп, монтип скан кылат QR-кодду, станция ушул Powerbank'ти берет. Анан биз Powerbank менен колдонуп зарядтасак болот да телефондучу. Учурда калкты ар тараптуу тагыраагы алып сатууда, ижарага алууда жана башка кызматтарын көрсөтүүдө чоң салымын кошуп жаткан Лалафу ишканасы да бар. Бир канча жылдан бери санарип кызматты көрсөтүп жаткан бул платформада бүгүнкү күндө өлкөнүн маанилүү онлайн сервисине айланды. Сегодня у нас официальное открытие технопарка. Бүгүн технопарктын расмий ачылышы. Бул Кыргызстандагы эң ири айтхаптардын бири. Жана биз Лалафу бул жайда турукташкан жана идеяга ишенген ишканалардын алгачкылары болгонубузга кубанып турабыз.
Технопарк ушул учурда өлкөнүн креативдүү техникалык ойлоп табуулардын борборуна айланып жетишти. Биздин компанияда бул жайда биринчилерден жайгашып, чоң офисти ээлеп турабыз. Ошондой эле Бишкектеги эң ыңгайлуу офистердин бири деп да айта алам. Я могу сказать, что, наверное, это, пожалуй, один из самых удобных офисов, что есть в Бишкеке. Белгилей кетсек, IT Hub борборунда 200дөй ар кандай компаниялар орун алган жана жалпы 3000дей программисттер иштейт. Борбор 24 саат бою иштеп, калкка санарип кызмат көрсөтүү багытында иш алып барышат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.